Акыркы 20 күндө чөптүн баасы кескин кымбаттаган. Беденин 1 таңгагы 450, ал эми самандын 1 таңгагы 350 сомдон сатылууда. Сатуучулардын айтымында акыркы 5 жылдын ичинде чөптүн баасы быйыл кескин кымбаттаган. Марс Абдыкадыров Алай районунан Ошко чөп сатып алууга келген. Быйыл тою таз болуп, мал жандык кароо кыйын болуп калды дейт. Буга чейин 200-300 сомдон сатып алган чөптүн баасы 450 сомго чейин көтөрүлгөнү мал баккан адамдарга кыйынчылык жаратууда. Быйыл ашыкча эле кымбат. Өтө эле ашыкча эле кымбат. Ал жетсе буну кичине арзандатып берсем бул өтө эле өзү. Ояк бияктан чөп киргизип бизге Өзбекстанбы, башка жагынанбы. Эми ашып барса бир элик преске пулум бар, анан ашык пулум жок. Элик пресиңе 10 миң болуп атат. Анан эми 10 миң табыш кыйын болуп атат. Сатуучулар чөптүн көтөрүлгөнүн өздөрү кымбат баада сатып алганы менен түшүндүрүшүүдө. Декабрдын 20-ларынан баштап чөптүн эң арзаны 350 сомдон сатыла баштаган. Былтыркы сенага караштуу быйыл жогору. Былтыр 350-ке чейин сатканбыз. Элдин баардыгы эле ушу базар мынча болуп атат экен. Бар базар 450 болуп атат экен. Мисалы үчүн ушундай бу жерде өзү келишет, силер ушунчадан сатып атасыңар. Өзү негизи бизге канчалык арзан болсо ошончолук жакшы болот. Биз кошсок ат менен төө кошпойбуз, азыраак эле кошобуз, чыгылмаса 30 сом кошобуз. Ишкен жегенибиз бар. Эл өзүн өзү көтөрүп алды да. Сатуучулардын айрымдары чөптү Бишкек шаарынан алып келишет. Күйүүчү майдын кымбаттаганы чөптүн баасына да таасирин тийгизген. Анткени менен чөп сатып алгандар арбын. Немеге кымбат болот? Масалан, Бишкектен алып келебиз, өзүбүздөн барабыз да. Бара деген болсок, Бишкектен барып чөп алып келебиз. Кээде алып келип беришет. Мисалы, мен өзүм бара турган болсом, күйүүчү май кымбат. Бир КАМАЗ чөп алып келсем, сезон мезгилде 16-17 миң сомго бензин куят элем. Азыр 20-21 миң сом керек болот. сезон махалда 16 миң, 17 миң сом салге куярдым. Азыр 20 миң, 21 миң салге куюптум. Ашын сиңгайле эч немасы жок. Буга чейин өлкөдө чөптүн 1 таңгагынын эң жогорку баасы 250-300 сомго чейин сатылып келген. Жазга чейин дагы кымбатташы мүмкүн дешет сатуучулар. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.